Айтale берем salamdı. Barınız araman bu. Yok şuraya kaldı. Başkattan. Assalamu alaikum. Urmatlı Mercedes-Benz W211 sürücüleri. Bul unağını aludan çoşulap durasız mı? Anda bul video sen için. Молодежь. Kofeni alağız, jaylı olturağız. Videoga nazar salağız. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. 2002 жылы легендарlı 210 unasından keyinki поколение. Бұл машина 2006 жылға чейин чыгарылган, 2006-нан 2009-га чейин рестайлинг болуп өзгөртүлгөн. Өзгөчөлүгү алды арткы фаралар, бамперлер, салондо бир аз өзгөчөлүктөр бар. Негизинен Mercedes-Benz унасы дизельный жана бензин моторлордо. Объемдор 1.8'den başlap 5.5'e чейин бар. Жүрөгүнө келе турган болсок, бул уна 1.8 2 компрессорлуу болот. 1.8 4 цилиндрлүү рядный мотор. Слабый жерлери болсо компрессор. Бул уна оор болгондуктан аттын күчү аздык кылат. Андан кийин азыркы биздин машинада тургандай Вабраска моторлор. 6 цилиндрлүү, 12 клапан. Бул өтө надежный мотор. Убакыт өткөн сайын өзүнү тастыктап келет. Ал эми өзгөчө бир көңүл бура турган жагдайлар бул машинеде. Клапан картерный газы. Ал толгондо сальниктерден май кетип баштайт. Андан кийин көңүл буруучу нерсе, муздак мезгилинде жүргүзгөндө септен үн чыгып калышы мүмкүн. Септи алмаштыруу менен чектелет. Алмаштырбай көп жүргөн болсоңуз, ички тетиктерине доо кетет, сизди көптөгөн чыгымдарга алып келет. Өзгөчөлөнүп, бул унада 2 аккумулятор коюлган. Себеби акылдуу тормозный система орнотулган. Аккумулятордун жардамы менен электрондук тормоз көп учурларда айдоочуларга ыңгайсыздык жаратып келет. Ал эми бул машинада бары сонун, бары идеал. Андан кийин 8 цилиндрlүү V-образный моторлор. Алар деле ушуга окшош. 5.5 AMG компрессорлор бар. Айырмасы компрессорду чыгарган адамдын подписи, Facebook баракчасы жазылган. Моторуңуздан проблема болсо, баракчасына кирип, кененирээк маалымат алсаңыз болот. AMG эмне деп турсаңыз, түшүнбөй турсаңыз, анда биздин сайтка подписка басыңыз, лайк коюңуз. Кийинки чыгарылыштарда кененирээк маалымат берем. Салонуна назар салалы. Салонуна келсек, полный электропакет. Память сиденья, электрозеркало, двухзонный климат-контроль, мультируль. Комплектация 3 түргө бөлүнөт. Авангард, элеганс, классик. Классик жөнөкөй комплектация, велюр салондо. Асты бийик болот, ошон үчүн аң-паңга карабай айдай бересиз. Элеганс комплектация средний болуп бааланат. Андан кийин авангард. Авангард комплектация полный фарш. Классикадан айырмаланып, подвескалар жапыз болгондуктан трассада поворотторго өтө устойчивый болот. Симпатия балдар. Трассада тапит эткиле. Арткы орундуктарга келсек, өтө ыңгайлуу
Караңыздар. Кеңири, üstü бийик. 3 толук адам болсо, бир аз ыңгайсыздык жаралчудай. Ал эми стройный фигураларга болот. Кете бересиз. Атасын көрүп, кызын ал дейт. Мерседестин артын өтүп баа бер. Тормозный фарлары светодиодный. Галоген фарларда. Биздин өлкөдө Япониядан чыккан үлгүдөгү мерстер бааланат. Өзгөчөлүгү бул жерде андан кийин квадрат номерлерге ылайыкташтырылган. Сырткы сулуулугуна келе турган болсок, бул чыгарылганына 20 жылдын жүзү болсо дагы, кечеги приколдогудай, Баткендин жигиттери симпатияны бербегендей, бул машина деле симпатиясын жоготпой келет. Салтка айланган экскурсиябызды баштайлам да. Бул машинанын жаккан жери. Өтө комфортный, өзүңдү өтө безопасный чувствовать этет экенсиң. 210дон өзгөчөлөнүп, бардык салон сени курчап алгандай. Руль, сиденье. Караңыздарчы. Дагы бир айта кетчү, бул круиз контроль. Каалаган скоростуңузга коесуз. Жаныңыздагы досуңуз менен сүйлөшүп, кофе ичип, алыскы сапарга жүрүп кете бересиз. Руль болсо, повороттордон өтө устойчивый. БМВлардан бир аз калат, бирок көк машинаден жакшы. Өзүңдү өтө удобный сезесиң. Ылдамдык дагы жакшы. Авангард комплектация. Жакшы жери подвескалар нижний болгондуктан повороттордон 100-120 беймарал кайтсаң болот. Двухзонный климат контролдун өзгөчөлүгү, жаныңыздагы досуңуз өзүнө каалаган температураны коет. Айдоочу болсо, өзүнүн каалаган температурасын коет. Алыскы сапарда чыгып кете бересиз. Ушул автоунаа сатка коюлду, туугандар. Жылы 2003, 3.2 объемдо. Газ, бензин. Автомат коробкада. Состояние ля-ля. Уф экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр айдап текшердик. Ээсинин айтымында мотор май жебейт, коробка, ходовой часть, кузов, родной краска. Өтө идеал. Баасына келе турган болсок, 800 000. Содалашуу жолу бар, обмен дагы каралат.